День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелые в пыли, этот день мы приближали как могли, этот день Победы. 9 май улуу жеңиш күнү. Бул жеңиште чоң аталарыбыз миңдеген чакырымдар алыста 5 жыл бою фашисттик баскынчылар менен болгон кандуу согушта чексиз азаптарды, көптөгөн жоготууларды алтын баштарынан кечирүү менен бизге тартуулашкан. Алардын ысымдары ыйык согуштун даңктуу таржымалында түбөлүккө жазылып калды. Бул майрам биз үчүн түбөлүккө даңктуу майрам болуп кала берет. Урпактар үчүн жанын аяшпай, согушта эрдик көрсөтүп келген бардык аталарыбызга түбөлүк даңк. Мына ушундай аталарыбыздын бири Токтобаев Аман ата. Мен Ош мамлекеттик университетинин Иман гимназиясынын 9-классында окуйм. Менин ат жөнүм Марипов Ислам. Мен өзүмдүн бабам Токтобаев Аман жөнүндө кыскача маалымат айтып кетейин. Менин бабам 1922 жылы Кара Суу районуна караштуу Мадай айылында орто дыйкан үй бүлөсүндө туулган. Ал 10 жашка чыкканда Калан көлгө 1-класска барган. Ал ошол жерден 2-класска чейин окуп, үй бүлөсүнүн шартына байланыштуу окуусун уланта алган эмес. 1940 жылы ал энебиз Аширениге үйлөнгөн. Ал 42 жылдан кийин 19 февраль күнү аны согушка алып кетишкен. Согушта ал башкулактык Жолу Абдыразаков деген досу менен бирге болгон. Токойдо снайперщик болуп эме болгон. Жеңиштин таттуу дамын таткан күндөн бери канчалаган суулар акты, жылдар өттү. Ар бир жылы кутман ардагерлери бизди көрүп, согуш апаатын өз оздорунан угуп, алар менен чогуу жеңиш күндү белгилеп жатканыбыз биз үчүн улуу сыймык. Анткени барган сайын аларды тирүү көрүп турган акыркы муундарбыз. Биз согуштан кийин төрөлүп, анын запкысын тартпаганыбыз, гүлдөгөн эркин өлкөлөрдө жашаганыбыз үчүн башыбызды ийип таазим этебиз. Тынчтык жашоо алып келгенибиз үчүн ата-бабаларыбызга терең таазим этебиз. Алардын атын унутпоо үчүн биз мындан мынга эскеребиз. Эч нерсе унутулбайт.